Ошо прогресске жетишүү керек да, мына ушул абдан деңгээлде 4 деңгээлде келген. Тынчтык Изабекова Талас районунун Жонары кайыбындагы орто мектепте эмгектенет. Окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары өзүнүн билим берүүдөгү тажрыйбасын жогорулатуу үчүн 3 күндөн бери ЮСАИДтин окуу керемет долбооруна катышууда. Ал мугалимдерге усулдук колдоо көрсөтүүнү уюштуруу боюнча жаңы ыкмаларды үйрөнүүдө. Мына 37 жыл иштеп, мектепте иштеп жатсам да, менин дагы билбегендерим бар экен. Мен дагы үйрөнө тургандар нерсем бар экен. Анан 3 күндөн бери окуу абдан кызык өтүп атат. Тренерлерге рахмат. Тренерлер мыкты болсо, баягы абдан жакшы маалымат аласың, анан сабакка келгиң эле келет да. Окуучунун билимин ары өйдөрө түшүш керек, кантип өстүрүш керек аны. Ошону өстүрүүнүн үстүндө мугалим кантип иш алып барыш керек. Мугалим эмес, жетекчилер кантип иш алып барыш керек. Мына ушунун баарын үйрөтүп жатат да. Ушул жерде алган билимдеримди мен өзүм мектебимде мугалимдерге жайылтууга аракет кылам. Окуу керемет долбоорунун бул жолку окутуулары Талас шаарындагы Абжалбек Чолпонкулов атындагы номер 1 орто мектебинде жана облустун Бакай Ата, Манас жана Кара Буура райондорунда өттү. Ага мектеп директорлору жана орун басарлары, ошондой эле билим берүү бөлүмдөрүнүн кызматкерлери катышты. Бизге жаккан жери мектеп администрациясынын окутуп атканы болуп атат. Себеби дегенде бизге зарыл болчу. Мына ушул усулдук жардамдардан биз көп маалыматтарды алдык. Долбоорду алып келип аткан биздин Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигине жана ошондой эле улуттук тренерлерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Белгилей кетсек, буга чейин ЮСАИДтин окуу керемет долбоору Талас областындагы башталгыч класстардын мугалимдерин окутуп, математика сабагы боюнча билимдерин жакшырткан. Эми мектеп администрацияларын, райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн методисттерин окутуп жатат. Окутууну улуттук тренерлер алып барууда. Биз окутуп атканыбыздын себеби азыр ушул күнгө чейин мугалимдер окуп келди да, башталгыч класстын мугалимдеричи. Анан биз эмнени окутуп атканыбызды ушу мектеп жетекчилиги дагы билсин деп, аларга да бизден дагы биз ар жерге көп бара албайбыз да, алар дайыма жүрүшөт. Анан ошонун баардыгын алар билип алып, аларга дагы билбеген жерине жардам көрсөтүп, усулдук көрсөтүш үчүн биз аларга үйрөткөн нерсенин баардыгын ушул азыр бияка дагы үйрөтүп көрсөтүп жатабыз да. Окуу керемет долбоорунун окутуулары акысыз. Бардык чыгым долбоор тарабынан каржыланууда. Тренингтин алкагында Талас областындагы билим берүү мекемелериндеги 240 кызматкер окутулат. Долбоор катышуучулардын тамактануусун уюштуруп, жол киресин камсыздап берет. Окутуунун жыйынтыгында ар бирине сертификат тапшырылат. Жол киреси да төлөнүп берилип атат, тамак аштары дагы, курсактары ачпайт дегендей, тамак аштары да төлөнүп берилип атат. Окуй турган окуу материалдары жазгандарына чейин, немеге ашканага киргенде колун арчый турган нерселерге чейин бүт бардыгын камсыздап берип атат. Баары бекер. Бул эң сонун мындай нерсени уюштуруу комитетине, ошону уюштурган долбоордун өзүнө, аны уюштуруп жаткан ушу биздин координатор эжекелерибизге дагы өзүмдүн атыман дагы ушу катышуучулар тарабынан да ыраазычылык билдирет элем да. Булар да аябай ыраазычылыгын билдирип, дагы болсо экен, бүтпөсө экен деген ойлорун айтышат да азыр. Тренингтин катышуучулары 3 күн аралыгында мугалимдерге усулдук колдоо көрсөтүүнү уюштуруу боюнча жаңы ыкмаларды үйрөнүштү. ЮСАИДтин окуу керемет долбоору билим берүү министрлиги менен биргеликте ишке ашырылууда. Белгилей кетсек, долбоор 2024-жылга чейин уланат. Нурсултан Курманбеков, Мелис Элебесов, Талас шаары.